өткөндө мен айттым эле. Начар эркек, оорукчан эркектен начар балдар, начар тукумдар туулат деп. Сиз как уролог катары не дейсиз ушуга? Уролог катары айткан сөзүңүздө чындык бар. Медицинский тилде биз фрагментация ДНК сперматозоидов деп коебуз, жанагы уруктуктун ичиндеги ДНКнын бузулушу да. Bunday шартта эркектин ошо ден соолугуна байланыштуу ошо уруктугу начар болгондон фрагментация ДНКнын проценти көбүрөөк болсо, худший вариант боюнан бүтпөй калышы мүмкүн аял киши. Боюнан бүтсө дагы выкидыш болуп кетиши мүмкүн. Или андан да өтүп кете турган болсо, балдар ар кандай бир майып, алсыз Эми салыштырмалуу. Бул здоровая ассимиляция деген бул малда да байкалат да, билесиз да, баягы здоровый, жакшы тукумдуу, торпок, жакшы породистый жылкыларды алыш үчүн айгырды, букаларды тандайт. Мунун окшоштугу, салыштырмалуулугу кандай адамга? Салыштырмалуулугу түздөн түз эле десем жаңылбайм, потому что эркектер деле ден соолугу Биз деле жаныбардын түзүлүшүбүздө туура, жаныбар. Ооба, биз деле млекопитающий тип позвоночный деп баягы ошол эле рядтан чыгабыз анан бул адамдарга деле таандык. Эркектер дагы ден соолугу чың болсо, физически чыңалган, күчтүү болсо, албетте уруктуктун сапаты да жакшы болот.